Каналга кош келипсиздер. Бүгүн да сиздерге бир жума бою күттүргөн, балким сиздер сагынган долбоорубуз кайрадан назарыңыздарда. Бүгүн мен ода кылгандай 7-чи сабакта майлар жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмне болгон майлар? Биздин денебиздеги бизге керек болуп аткан же биз издеген майлар жөнүндө сүйлөйбүзбү же кайсы май? Албетте, бизге керек болгон май жөнүндө. Денедеги май жөнүндө сүйлөй берсек, ал түгөнгүс жомок, түгөнгүс ушундай бир мохит. Биз ушу жалкоолугубуздан, туура эмес тамактануубуздан денебизди ушундай майга батырабыз. Май ал булчуң эмес. Май бизге эч кандай иш кылып бербейт. Ошол эле учурда керектүү майларды жебей калабыз. Бул эмне болгон майлар? Жана ал майлардын биздин денебизге талап кылынган өлчөмү канча? Ошол жөнүндө мен бир жума бою изилдеп, сиздерге көп булактардан ушу бир уч болсо да керектүү маалыматтарды алып келдим. Анда ошого назар коюңуздар. Май кислоталардан жана глицеринден турган суда эрибеген байланыштар деп эсептелет. Майлар углеводдор жана белоктор сыңары эле эң маанилүү азык жана денедеги кубаттын негизги булгагы болуп саналат. Май клеткалардын курулушуна денедеги жана башка жараяндарга түз катышкан маанилүү зат жана чач, тери саламаттыгын камсыз кылат. Май А, Д, Е, К сымал бир катар витаминдердин сиңүүсүнө шарт түзөт. Май клеткаларды бактериялар менен вирустардан коргогон клетка мембраналарынын курамына кирет жана өтө чоң өлчөмдөгү калориялардан турат. 1 грамм майда 9 килокалория бар. Тагыраак айтканда 1 грамм белок менен углеводдор 4 килокалория гана болот. Бир чоң кашык майда 120 килокалория бар. Бул 2 тарелка мөмө жемиш жана 2 тарелка чөп чарга барабар. Майды көп жеген дененин салмагы өсөт жана барган сайын семирет. Ошол эле учурда денеге балык, жаңгак, авокадо, зайтун майлары өтө зарыл. Эркектерге суткасына 70-154 грамм, аялдардын денесине 60-тан 102 граммга чейин май талап кылынат. Баалуу майларды жеген аракеттенүү зарыл. Майлардын баалуулугу алардын курамы менен аныкталат. Майлар тоң, насыщенный жана өсүмдүк же суу майлары ненасыщенный болуп бөлүнөт. Суу майлар поли жана моно болуп да экиге бөлүнөт. Тоң май кислоталары жаныбарлардан, тагыраак айтканда эт, колбаса, сливочный май, сүт жана башка азыктардан алынат. Тоң май кандын курамындагы холестериндин деңгээлин көтөрөт жана аларды көп жеген адамдардын адатта кан тамырларында көп илдеттер болот. Суткасына эркектерге 30 грамм, ал эми аялдарга 20 гана грамм тоң майы жетиштүү болот. Азыркы заманбап азыктар жашыруун майларга да бай. Жашыруун майларды көрүүгө мүмкүн болбогондуктан көзөмөлдөө да өтө кыйын. Жашыруун майларга колбаса, нан, кондитер азыктары бай келет. Бир бөлтөк сосискада 3 грамм, бир кесим тортто 60 грамм, тагыраак айтканда 12 кашык жашыруун май болот. Суу майлар тоң майларга караганда пайдалуураак. Алар кандын курамындагы холестериндин деңгээлин анчейин төмөндөтөт. Тоң майды дене өзү иштеп чыга алат, бирок суу майды өзү иштеп чыгара албайт. Моно суу майлары зайтун, авокадо, жаңгакта болот. Поли суу майлары омега 3, омега 6 дене клеткаларынын структурасынын иммундук түзүмүн калыптануусуна чоң таасири бар. Мээнин, көздүн, жүрөктүн, чач, тери жана иммундук түзүмдүн саламаттыгына да таасир берет. Омега 6 зайтун, күн карама майларында болот. Омега 3 балык, ашкабак уругунда, соя буурчагында, жаңгак жана кочкул жашыл жалбырактуу өсүмдүктөрдө көп кездешет. Бул майлар кандын курамындагы холестериндин деңгээлин кармап, көп илдеттердин алдын алууга шарт түзөт. Холестерин бүт клеткалар менен ткандардын липид алмашуусунда негизги ролду ойнойт. Денедеги холестериндин 70-80% тоң майлардан алынат жана алардын таасиринде көтөрүлүп турат. Суткасына майдын 80% омега 6, ал эми 20% омега 3 майлары түзүшү керек. Ар бир адам жумасына 1,5-2 грамм майлуу деңиз балыгын да жеп туруусу зарыл. Мына ушундай май да бир керемет зат. Бирок биз кандай май жеп атабыз? Канча жеп атабыз? Кайсыл убакта жеп атабыз? Кантип жеп атабыз? Буга маани беришибиз керек. Антпесе биз май экен деп бардык нерсени жей берсек, семирип, балким илдеттерге да эшик ачылат. Бул анык, анткени бүгүнкү күндө биздин семиргенибиздин бирден бир себеби мына ошол майдын көптүгү. Ал май туура эмес тамактануудан. Май болбогон заттан алсак да майга айланып кетет. Ошондуктан мына тасмаларды мен атай кыска жана нуска даярдаганымдын бирден бир максаты сиздер дайым көрүп туруңуздар. Дайым бирөөлөргө сунуш кылганга ыңгайлуу жана аз мөөнөткө чактап жасадым. Эмки көрсөтүүдө Кудай буйрса витаминдер, микроэлементтер, макроэлементтер ошолар жөнүндө сөз кылабыз. Минералдар жөнүндө сөз кылабыз.
көрсөңүздөр, ага чейинде издениңиздер, ылдыйда телефондорго чалыңыздар жана биздин каналды эгер силерге жаккан болсо, мен ойлойм биз сиздер бөлүшүүгө татыктуу ишти кылдык дейбиз, башкаларга да бөлүшүп коюңуздар. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.